Карылык келген учурда кайсы жакта иштеп эмне менен алек болгуңуз келет дейт. Сон. Бизде мисалы кыргыздарды карып калганда маасын кийип отурмакмын. Карып калганда анан намаз баштайм. Анан каарыганда, төрдө отурганда деле үлгүрөсүң ушундай иштерди дейт го. Мен Кудай өмүр берсе, Кудай берген өмүрдү жашайбыз, бирок ушул карылыкка жеткире турган болсо, биринчи жолдошум экөөбүз айтабыз. Бүгүн реализациялайлы өзүбүздү. Бирок кары улгайганда ошол бүгүнкү финансылык подушкабыз, бүгүнкү балдарга берген тарбиябыз менен саякатка жеткирсин деп. Экинчиси, баланын ушунчалык тири карактыгын, зиректигин чоң ата чоң эне гана толуктайт. Эне атанын энергиясы ага жетпейт. Ошондуктан неберелерибизге бир жакшы бир саяпкер болсок керек деп ойлоп калам. Анан өзүмчө эле кийинки мезгилдерде ушундай ой келе баштады. Бал кармаганды үйрөнсөкпү депчи. Биринчиден бал бул баягы Куранда бар нерсе. Ары мен үчүн мотиватор да. Ошончодон гүлдөрдү таап келип, анан бир жолу чак сөйлөрүн берип өзүн коргойт жана таттуу нерсени берет жүздөгөн ооруларга дары. Ошо балчылыкты үйрөнсөмбү деп жүрөм, себеби мен таятам балчылык кылчу, чоң атам балчылык кылчу. Анан сонун жер алып, жолдошум клиник ачса, мен арырагында бал өндүрүп берсемби деп ойлоп калам. Туугандар, мелатколон каяктан алып ичип көрсөк болот дегендерге бизде Бишкек ичинде эки жака адреске коюлду родинусу. Бул Московский 58 жана Чыңгыз Айтматова 80. Московский 58 бул Московский Правда менен кесилишет. Чыңгыз Айтматова 80 болсо, Чыңгыз Айтматова Ахунбаева менен кесилишет. Ошол жактан келип родинусу алсаңыздар болот, келип даамдап өзүңүздөрдүн реакцияңарга калтырып кеткиле. Ассаламу алейкум.